Assalamu alaikum урматтуу Москвадан мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Бүгүн күнгө 29-январ, буюрса январ дагы аякта отот. Дүйшөмбү, иш күнүңүздөр ийгиликтүү, жакшы өтсүн туугандар. Бизге WhatsApp'тан бирөө аудио жөнөтүптүр, ушул чынбы жалганбы деп туугандар. Ошону угузуп коеюн сиздерге. Руслан брат, 3 айга 6 миң, 6 айга 10 миң, 9 айга 13 миң, 1 жылга 16 миң, эң арзан биз жасап атабыз. Ошон үчүн клиенттер көп, биз арзаныраак жасап атабыз, 5 колдозго тыкпай. Bir günde bütet, adam kövrek bolsa bir günde çağırtağız, adam azırak bolup kalsa 2 günge çözülüp atat. Uzağı menen 2 günde бүтүп атабыз. Любой группаларга кирип сурап көрүңүз. Мына Мирланбектер кандай канча күндө бүтүп атат десеңиз, айтат. Электроник гостлук болуп жасалат. Хостелдерге коюлбайт, Москванын ичиге коюлат. Под Москвага коюлбайт, базадан чыгат, биз отвечай жооп беребиз. Себептер берген акчанын 80%-ын базага койгон адамдарга беребиз, эркекче жетиребиз аларга. Ошого базага чыгарбайт. Биз ал адамдар менен көп иштешебиз, себеби мурдатан бери иштешип келип атабыз. Ошол братан. Регистрацияга кошуп, подтвержденияны жөнөтөбүз сразу. Базада бар деген нерсе ал. Ушул аудио чынбы, жалганбы деп мага бир тууганым жөнөтүптүр. Ушуга ишенсе болобу, канчалык ишенсе болот деп. Бул жалган туугандар. Негизи эле бир күндө чыгат деген сөз азыр Москва боюнча, Москва область боюнча дагы жок. Азыр баарын эле белгилүү болуп калды. Мурда МФЦ аркылуу барып, хозяин менен, хозяйка менен барып ошол МФЦдан койдурат элек. Ошол маалда бир күндө негизи жасалат эле, бирок базага ошондо деле 3 күндө, 1 жумада кирчү эле. Өзүңүздөр билесиздер, аны баары эле билет. Азыркы күндө 1 айга чейин деле кирбей аткан регистрациялар бар. Хозяин менен барып койдурсаңыз деле ошол колуңузга алган регистрация базада кээде 1 айда деле түшпөй атат. Аны кайрадан эле түшүрүш үчүн ошол эле МФЦга барып, кайрадан ошол МВДнын өкүлдөрүнө кайрылып, запрос жазып, жатып, анан ошол жок дегенде 15 күндөн ары түшүп атат. Бул мына бир күндө болот дегендин 100% бул жалганчылар. Бир күндө через компьютер өздөрү печаттап, ошол эле госуслуганда өздөрү жасап, сиздерге сүрөттөрүнү жөнөтөт. Андан сырткары бая подтверждение дегенди деле ошол компьютерде жасап жөнөтүп коет. Мындай бааларды деле өзүңүздөр мындай күмөн менен карасаңыздар болот. Себеби кантип эле ушундай арзан, тем более Москвада деп атат, тем более бир күндө бүтөт деп атат. Бул туруш менен жалган туугандар. Ошондуктан ушундай маалыматтар, ушундай реальный жооп беребиз базасыга 100% дегендерге этият болуңуздар. Негизи эле Telegram группаларда сиздерге көптөн бери айтып келебиз. Алданбаңыздар. Жаттарга акча которбоңуздар. Өзүңүздөр билбесеңиздер, ишенбесеңиздер которбоңуздар. Только через тааныш аркылуу ишеничтүү уже кылдырган адамдардан сурап гана кылдырыңыздар туугандар. Мындай жалганчылар өтө көп. Азыр дагы уже активдеп баштаптыр. Мурда кичине азайып калды эле. Азыр дагы мына көрдүңүздөр, бир күндө бүтөт. Базасы 100%. Андай мындай, кыскасы бир күндө бүткөн регистрация жок туугандар. Базага деле бир күндө кирбейт. Башка жерден кылдырсаңыздар деле ошол база жөнүндө сиздерге айтып кетейин, сөзсүз түрдө регистрацияга койдургандан кийин биринчи эле госуслуга баягы портал аркылуу деле койдурсаңыз электронный алгандыгы жөнүндө, кабыл алынгандыгы жөнүндө подтверждение келет. Сиздин регистрацияңыз кабыл алынды деп. Ал кабыл алынды деген бул уже базага түштү же уже сиздин регистрацияңыз бар деген эмес, сиздин заявленияңыз кабыл алынды деген сөз. Ошону бир билиңиздер. Кабыл алынгандан кийин ал сөзсүз түрдө текшерилип, ошол өзүнүн убактысы менен базага кирип, МВД аркылуу подтверждение болуп, базага киргенден кийин анан кийин базадан чыгат. Госуслуга аркылуу кылгандар деле эң алды 1 жума 10 күндө гана кирет. Андан эрте кириши азыр базанын баягы обновлениясына карап, адамдын көптүгүнө карап, база өтө көптө обновление болуп атат, көптө кирип атат. Негизи эле ошондой проблемалар бар. Ошону эске алыңыздар. Биздин баягы Москва бар деген Telegram группаны көрсөңүздөр, ошол жерде деле хозяйканын өзүнө алып барып кылдырдым эле, өзгө кылдырдым эле, бирок 10 күндө деле чыкпады, 15 күндө, 20 күндө чыкпады, 1 айда чыкпады деген сөздөр бар. Андыктан ошол Москвадан дагы анча-мынча кабардар болуп, кирип катталып, көрүп турсаңыздар болот. Адамдар ошол Сахарова боюнча регистрация, выдворение, эмне болду, кандай болду, баштан өткөн окуяларды жардам катары айтып турат. Ал жерде основной ошол бири-бириге жардам группа. Баягыда жарнамалар өтө аз. Андан сырткары мошенниктер дагы жок. Утуруу биздин админдер карап тазалап турат. Андыктан ошол группага да катталыңыздар туугандар. Анан айта кетчү нерсе, биз бая бирөө эле жазыптыр. 8 930
36 111 79 11 деген номер ишенсе болобу кандай дейт. Бул номер менен негизи көптөн бери реклама кылып келебиз туугандар. Экранга да коюп койдук. 1 жылдан бери иштешебиз. Регистрациясы таза, базадан чыгат. Эгерде баягыдай черный списокко түшүп же не то болуп, башка болуп калса акчаларын кайтарып берет. Акчадан күйбөйсүздөр. Андыктан биз ошол номерди гана 1 жылдан бери сиздерге реклама кылып келебиз. Анан ошол эле Telegram группада баягы авиабилеттер, арзан авиабилеттер 6000дик, 7000дик билеттерди албаңыздар туугандар. Сөзсүз түрдө ошону караңыздар. Сиздерге уже акчаны которгондон кийин күйдүңүздөр да. Ишеничтүү баягы Осман авианы сиздерге сунуштайбыз. Ошол бар баалар, бар билеттер, бар балдар. Ошол Осман авиадан алсаңыздар болот. Эгерде Мекенге учам, Мекенден кайтамын, Москвага келемин, учамын десеңиздер, самолет аркылуу. Ал эми чек арага барамын, иммиграционный жаңылаймын, документтер жаңылаймын десеңиздер, баягы эле Мухиддин кызматта өзү жылуу жумшак, жакшы алып барып, до конца барып келет. Жолдо ошол эле документтен жардам берет туугандар. Андыктан туугандар, дайыма сиздерге айтып келебиз, бүтөн жерде өзүңүздөргө сак, документке так болуңуздар, алданбаңыздар туугандар, алданбаңыздар, жаттарга акча которбоңуздар. Акчаны которосуздар, күйөсүздөр. Ошону эске алыңыздар, сөзсүз тааныштар аркылуу документти деле, башканы деле, ошол кызматтарды деле тааныштар аркылуу кылдырсаңыздар жакшы туугандар. Бүтөн жерде бири-бирибизге поддержка кылып, колдон келишинче жардам берип жүрөлү туугандар. Аман болуңуздар, бөөдө кырсыктан, куру дооматтан Аллахым сактасын. Жакшылыкта көрүшөлү.